жараткан теңирим 18.000 ааламды теске салган бир өзүң, жер бетинде адамды эпке салган бир өзүң, жандуу менен жансызды баарын билген бир өзүң. О айкөл манас кабылан, арта чыккан баарынан, касиетин кыргызды колдоп келген жадынан. Улуу айкөл дүйнөңө аралашсак экен деп, жаш балдарын камырып кең дүйнөңө киргенге, оозанып манас айтышып чогулушту бул жерге. Айкөлүм, көзүң сала көр, ирисин түзөп ала көр, бөксө болсо толтуруп, ойдогусун болтуруп, жолдорун кенен ача көр. О кыран тууган кырк чоро, кырдан көзүң сала көр, манас айткан балдарды кор кылбай колдоп ала көр. О касиеттүү каныкей, тайторуну чапкандай, сыр бараңды аткандай, сүрөйгөр өзүң балдарды бийик кылып асмандай. Кошой бакай бабалар, балдарды дарый көргүлө, манасты айтып эл жерге, айкөлдөн өсүп өңгүлө. О мен дегенен каралууга тынганы кей, көңүлү жаман бөлүнгөн, ошондо көзүнүн жашы төгүлгөн, казгалдак деген кайран кош, ошондо учкан канадан орукуп турат курагыр, ошо каргынан гана чыккан баладан. Ай караңгы түн эле, түнне минне болот деп, арта калса тайтыра, адамай күнне минне болот деп, ошо кезде жеңекең көңүлү бөлүнгөн, көзүнүн жашы төгүлгөн, кара каттай кайран көз, камчы бою жаш кеткен, тимели бүдүнүндүү кайран көз, жеңең бөлөк жаш кеткен, кайран манас өлгөндө, атадан калган саныны, аукегөбө шалтарам, кечи камчыга ченеп бөлгөндө, ажыбайдарды экөнү, батпай келген эмеспе, элемчинин бүгүнө, бек кетип түбүнө, чыңырып алып буркурама тардын жолун бир деле, жеңекең аттарга жүрбүсүн деле, ошонун аттарды караптым деле. Жарып, бүт жапырып, аял кечкен
ошонөр залқар баян асыл нарк берген ер мүнөз сөзү бермет кыргыз деген түптү элгенет айт кыргыз өткөндү айт төгүл агыл айт кыргыз кеткенди айт айтпак эле аты мен жер бабаңды даңа сала азырда демир болуп көч башында алкынтып акуласын арбагы жар манас келет манас келет чаңырат карытары кайра жанган эркин кут заман мурастап алтын бешик ала тоону ата жоркаман кошулуп улуу көчтүн катарына элди бел тотуп алгалайт жер манастын урпактары шилтилген кадам кыргыздар улуу кичүү кутман калкын кыргыздар баалай билген сөздүн баркын кыргызым кыргыздарым манас айтат кыргыздар көрөңгөлү кылым элим аземдеп ата салттын ата тегин түгөнбөс ооздон оозго дастан айтат манас айтат ук аалам океандын толкунундай толкуган ташкындаган ырс аттарын ук барын кыргыз калкым дастан айтат манас айтат манас айтат айт кыргыз өткөндү айт төгүл агыл айт кыргыз кеткенди айт айтпак эле аты эл жер бабаңды даңа сала азырда демир болуп көч башында алкынтып акуласын арбагы жар манас келет манас келет Саякбай Каралаевка. Гомер деген лакап калат жарашпай. Ал Саякбай, ал Пеледам Манастай. Саке десе, Манас түшүп көңүлгө, Манас десе, эске түшөт Саякбай. Ак куладай кенен керип арышты, акыл менен аңтарып бүт тарыхты. Көлдөн чыккан манасчысы кыргыздын көк жал эрди, көңкү журтка таанытты. Илияда Одиссея сюжетин Гомер айтса дүңгүрөптүр дүйнөтим. Ошол Гомер 500 000 сап жатка айткан Саякбайга бүгүп турат тизесин. Алам эли калыс баалап карашсын, махабхарат, шахнамелер жанашсын, бүт дүйнөнүн дастандары биригип, бучкагына теңгелеби Манастын. Кыдыр дарып, арбактардан алып шаң, кыргыз элге жаралган бир даанышман. Көк жалдардын сакем айтса баянын, көктөгү күн, асмандагы ай уккан. Чоң жомокчу чоюкеден сөз өттү, улуулардан улап алган кезекти. Эл аралап Манас айткан сакемди, эки бутту энциклопедия десекпи.
Гомер деген лақап қалат жарашпай, ал саяқпай, ал пеледа манастай, қырғыз барда 120 жыл емес, 120 қылым жашайды саяқпай. Kırgızdın atın çıgarır Kermet Manas arqılı Alamga bütün taralıp el bolup ozdu aytılı Kılımga geçsin jolu de Kudayım takkan kanatтай Жомолун улу сен улу Кыргызга бүткөн саякбай Кыргызга бүткөн саякбай Айкүлдүн алып аянын Кабарын алып кайыптын Дүйнөңдү алар миң терме бечен суумузда байыктын Кылымга кетсин жолу деп Кудайым таккан канаттай Жомолуң улу сен улу Кыргызга бүткөн саякбай Кыргызга бүткөн саякбай Колдоочу пири болбосо эч нерсе болбой жөн эле Ала тоң таяп артыңдан жыл олуп турду көлөне Кылымга кетсин жолу деп Кудайым таккан канаттай Жомолуң улу сен улу Кыргызга бүткөн саякбай Кыргызга бүткөн саякбай Улусын айтып сөзүңдү Улусын куштун таптадың Айкөлдүн таккан милдетин ашыгы менен аткардың Кылымга кетсин жолу деп Кудайым таккан канаттай Жомолуң улу сен улу Кыргызга бүткөн саякбай Кыргызга бүткөн саякбай Кыргызга бүткөн саякбай Кайың барбы, кыргыз балта чаппаган, кыржон барбы, кыргыз кыргын таппаган, кылымдарга аты калбай өчөрдү, кыргыз элин кыра мана сактаган. Арбаңыздар уюткулуу элдин урпактары, кутмандуу кечиңиздер менен. Муну ошентип, залкар манасчыларыбыз Тыныбек Жапый уулунун 170 жылдыгына жана Мамбет Чокмор уулунун 120 жылдыгына арналган башканы коюп Манастай сынагынын 4-чү айланпасында амандашып отурабыз. Бир айдан бери өтүп жаткан бул сынакка тандоо турунан 14 манасчы тандалып алынган. 14 манасчы
жумасына улам иргелип отуруп 4-нчы айлампада 4 манасчы калды. Азыр 4 манасчы бүгүнкү күнү баш байгеге жана 1-нчи, 2-нчи, 3-нчү орундарга ас салышмакчы. Маданият, тарых, тил жана коомдук 1-нчи каналдар менен биргеликте Саякбай Манасчы эл аралык коомдук фондусунун демилгеси менен башканы коюп манастай сынагы өтүп жатат. Бул сынакка калыстык кыла турган даражалуу калыстар тобу менен тааныштырып өтсөм. Калыстар тобунун төрагасы Залкар Манасчы Тыныбек Жапый уулунун небереси, актер, манасчы, төкмө акын, Кыргыз Республикасынын эл артисти Табылды Актанов агабыз. Жана ошондой эле Маданият, тарых, тил каналынын жетекчиси Назира Аалы кызы. Саякбай Манасчы эл аралык коомдук фондусунун жетекчиси Саматбек Ибраев. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү журналист Бөкөнбай Боркеев. Белгилүү манасчы, филология илимдеринин кандидаты Таланталы Бакчиев. Филология илимдеринин доктору, белгилүү манастануучу Жылдыз Орозобекова. Манастын 1000 жылдыгында баш байгени жеңген Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү манасчы Назаркул Сейдракманов. Жана ошондой эле калыстар тобунун катчысы Жаныбек Эсеналиев. Бир айдан бери өтүп жаткан бул сынакка биздин белгилүү манасчыларыбыз дагы өз пикирин айтып, жаш манасчыларга устаттык кылып келишкен. Азыр бул жерде отурган Ырыспай Исаков, Самат Көчөрбаев, Улан Исмаиловтар. Башканы коюп манастай сынагынын негизги жобосу азыр манасчылар туш келген бөлүмүнөн манас айтышат билет менен. Эгер билетке жооп бере албай калса, калыстар тарабынан упай берилбейт. Бирок эркин айтууга мүмкүнчүлүк берилет. Анда эмесе катышуучуларды четинен ушул сахнага чакырып алсак. Алгачкылардан болду Гүлжигит Кубанычбек уулу. Жаш кезинен манасчылардан таасирленип, манас айтып келет. Манас Баатырдын Каникейге үйлөнүшү. Жанат Канат уулу. Асанкан Жуманалиев агабыздын окуучусу. Жаш кезинен манасчылардан таасирленип, манас айтып келе жатат. Көз камандардын манастын 40 чоросунун жеңилиши. Манас бөлүмүнөн келген экен. Куттубек Максат уулу. Манасчылардан таасирленип, манас айтып келет. Коңурбайдын сыйкырчы кароолчулары. Семетей бөлүмүнөн келген экен. Нурбек Талантбек уулу. Жаш кезинен аян алып манас айткан. Каникей менен Чейирдинин Семетейди алып качканы. Семетей бөлүмүнөн келген экен. Манас атабыздын арбагы колдосун, баарыңыздарга ак жол. Анда эмесе башканы коюп манастай сынагында жаш манасчыларды куттуктап келген Кыргыз Республикасынын эл артисти, мамлекеттик токтогул сыйлыгынын ээси, Манас орденинин ээси Саламат Садыкова манас ыры менен. Айым барбы, Кыргыз
ата чаппаған қыр жон барбы қырғыз қырғын таппаған қылымдарға аты қалбай өчірді қырғыз елін қыран манас сақтаған асман менен жеріңдің тирөсүнөн бүткөндөй айым менен күнүңдү бир өзүнөн бүткөндөй теңир улуу ер манас белес белден беш бургул өткөнен арстан болуп ай чакшыган көчмөнен куландылап туруп бара жатканда ер манасты тугарманы өскөн ел асман менен жериңдин тирөсүнөн бүткөндөй айым менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй теңир улуу ер манас алдағындай боздотуп атадан мурун бала өткөн эчен түрлүү уз өткөн энеден мурун кыз өткөн жалаң аяк кепинчен жан башынан сыз өткөн созуласың өлгөндө солдоёсуң көнгөндө ар бир түркүн жан өткөн албан түркүн хан өткөн тактысынан куланып сулайман паша дагы өткөн манас манас болгону манас атка тоңгону бабаларым айткан сөз байыркыдан калган сөз кулактууга кеп урсаң кулагынын учунда кулаксызга кеп урсаң туягынын учунда жанга салган болоттой жакшы атанын баласы бабаларым айткан сөз байыркыдан калган сөз Kırgız eldin jelegi Atam Uras akıl oydun tereği Tübölükö taşkatamga baskanday Kırgız eldin adamzatka belegi Asman menen jeringdin kirösünön bütkönдөй ayın menen күнүңдүн бир өзүнөн bütkönдөй теңир улуу ер манас асман менен жериңдин бир өзүнөн bütkönдөй ayın menen күнүңдүн бир өзүнөн bütkönдөй теңир улуу ер манас теңир улуу ер манас Баракелде, саламат эже, өркүнүңүз өссүн. Кыргызга, Манаска, Кыргыздын кыйрына кызмат кыла бериңиз. Бар болуңуз. Анда эмесе, башканы коюп Манастай сынагын баштайбыз. Алгачкылардан болуп, Гүлжигит Кубанычбек уулу. Манас Баатырдын Канекейге үйлөнүшү. Ölüңдү жердиң өртөгөнө
불аң두 жерде тұтанқан қара суға қан құйған барбай жоны қорқытқан кешпей суны толқытқан кеше қабылан маназ атаңыз көктен түші қанығандай көркүгүштүң арғандай жерден чыгаганы кандай жер көтөргөн балбандай жер жайнаган кол келсе жетигиң манас кабылан чиркин жекеле сайып алгандай айланайын атаке кайрат күчүң канаке кече күнү сен мына аяланбай не болдум үйдө экенин билинбейт ошо кенде карасаң күйдө экенин билинбейт атаны кокуйгу дүйнө сайып заттын пашасын алып бергин деде байдын кызы болбосун айланайын атаке күндө 3 мал жуунган таза киши болбосун алыстан сөзгө кулак сал айланам атам угуп ал айткан менин бир сөзүм акылыңа түйүп ал аңдап атам угуп ал акыркы айткан бул сөзүм ааламда жок пендене алып бергин сен деди антип минтип турганда айласы кетип кан жакып бери жагы Кашкардын ары жагы кең букар ошого гана эмес канат баштадың атаны кокуйгу дүйнө ошо кенде кан жакып будур жол менен бугу баскан жол менен тектири жол менен тек оттогон жери менен алыстан келип караса алды жакта чоң шаар ошого көзүн салыптыр анданга баралыптыр атаны кокуйгу дүйнө жакын барып каласа бардык кызы көрүнөт башка жактан билинбейт атаны кокуйгу дүйнө андай эми болду деп ошо кезде кан жакып кең букарга барганда бир да кызды көрбөдү көрүп көңүл бөлбөдү атаңдын көрөгү дүйнө бу кандай десең ошондо тажиктердин элинде кылымдан сааты бар экен кыз 18ге чыкпайын элге көрүнбөй турбайбы атаны кокуй кан жакып аны билбей турбайбы ошо кезде кан жакып береги турган энеңде жакыныраап алганда угун турган чоң бакча сейил багы турбайбы 40 нөкөрүн жете деп чыккан экен канекей аңдап көзүн караса 12 кыздын кенжеси кудайдын сүйгөн пендеси мусулмандын урдусу кең көйнөктүн тазасы сайыпсаттын пашасы ошо кенде канекей 12 кыздын кенжеси кудайдын сүйгөн пендеси мусулмандын урдусу карап турсаң канекей башкача түрүгөнүнөт аркасында желкеде тугастык жайы бар экен алдын ала байкаган билгичтик жайы бар экен атаны кокуйгу дүйнө ошо кенде билеке үзүлгөнүн улачу берендик жайы бар экен чачылганын жыйначу кайра барын барысын бириктирип алычу бейпайдык жайы бар экен аны көргөн кезинде бириги турган жакыптын көңүлү бөлүнөт карап турсаң ошондо башка заты бөлүнөт атаны кокуйгу дүйнө ушу кимдин кызы деп ошо кенде жакыпкан букар шаардын аралап түгөл кирип калганы эми кимдин болот деп ошондон гана кабарганыңа кең букарды кыдырып түгөл ичин сыдырып аты сани деп угуп шаниси бөнөк деп угуп салтанатты кыз экен сан түмөненди жайлаган бир-эки темир кандын кыз экен ошо кенде шани кыз кандай болот шаниңиз атаны кокуйгу жакып темир кандын ондо ордого капкасын алтын коргонго кирип барды карачы айланайын жарыктык кулду куруп кирдим деп бириги турган сани кыз ошо кызды бергин деп менин баламдын жайын
карасаң кече киришин тартып бер болгон эрүүнү менен тең болгон 12 мүчө тең чыгып аламда мындай чок чыгып атыман назереле атаны куй темиркан аңдап кулак санна көр айткан сөздүң алла көр дем ошентип айтканда анда темир куланы ошо кезде карасаң мындай кепти саныптыр ата куй курган жан аман кылып аныптыр 18 жыл болгуча күйөнөгөн барысын азапка темир саныптыр ошо малды баштадың аман санып турганда 12 кара көйнебе ошоң кенде карачы калыңына мынабы 80 алтын нара дебе алабаш малдан бири болсун андан алгын 10 миңде карагы кара башың ак койдон жыйгын 10 миңде сарана булбой аттары чылгый кара болсун дейт көк музда буту таймаган өргө чыга келгенде жал куйругун жаймаган өзгөчө тулпар тапкын деп ошо кенде карачы буламанды салганы аны кенде канча кылып айылына барганы түгөн жыйып алганың ара жагын береке ак балтайдын элинде баарын жыйып алганың ошо кезде дамбылдасы кошо бар күндүргүчүң абдылда ана келди бул жерге ташы жеңгелип калганда калыңы мында жыйнашып экиңери чогултуп жайлы онурун кыдыртып сандүмөктү сал деме ошондо темир кандын шаарына эми түгөлгөн айдап бар демиңа топурагы чул тоз болуп ошо кенде карачы кадимкиде жер жүзү түгүнөн бери козголуп жону чаап кетчүдөй жан түмөнүн келгенсип топурагы чул тоз болуп карасаң көзгө илинбейт ошо кенде элдериң кайда экени билинбейт атаны куйгу дүйнө камышты көр санды көр каптаган мында малды көр атаңы куй курган жан анда темирген байтан аманым болбой кандыбы айткан сөзүң ок экен ушу турган амалым кыргыздарга бок экен деп ошентип темир амалы кетип болгондо айдын бети чолгондо ошо кенде сандүмөк шаарына батпады сыртаган чуулады ма койлор мында турады карап турсаң калайык андан ары не болот ага көзү салайык атаңы куйгу дүйнө кундугум бара кундук деп кундук уруп керделе ошо кенде көрдүңбү атаны курган жан кабылан манас баатырың той шаанисин башташып кылычтарын ошондо кылычтын мизин жалашып теректеги талды кыйышып анты шерди кылышып никесин гана кыйып болгону тойду баштап оңдодуң атаны куйгу дүйнө эми шаанини гана баштап болгонуңа эң алты түмөнөн жыйып чогулуп калган турбайбы мушугенде бенеке качаң элидин барысы чогулуп калган турбайбы аны көргөн кезинде бириги турган кан манас канын берки жанында кан жондошуң ажыбай ана келип жанында коштоп алды көрдүңбү атаны куйгу дүйнө жанына мында буну деп жанды чуги каптырат болбосоң итке каптырат деп ошентип береке жандочуң болуп берейин айланайын каманас күйөө жолдош болом деп ажыбай турат белсенип ары карап тура албай бери карап тура албай ошо кенде энеке жакын барып калды эле айланайын каныке аңдап сезип кулак сал айткан сөзүм угуп деп ошентим береке айткан кеби мындабы айнанам каныштан бириги турган караса чындап көздү салганда сайып сат мыктысы кең көйнөктүн тазасы ошо кенде береке чын эле мыкты кыз экен санаябыга кыз экен адамдан чыкчу кыз экен андай кыздың албаска кандай шордуң муз экен деп ошентип манас айтып сөзүн салганы анда туруп кеп айтат атаңдын күрүганы кей ушул жерде береки тойду баштабадыганбыз сени көздөй карачы канча каның жыйганбыз өзүңө куда гана түшүп калганбыз өзүнчө барып отур деп кан манастын толтуруп алдына санды болтуруп мындай шарат кылганда сурнай кериней тартылып тобуну басы кагылып турган эле бул жерде комуз чуусун алдырып атайын оюн салдырып турган кезде мындай бириги турган кан манас аштан бенек жебеде ашы карап ушул же
қарайып қара ташы жоқ, анда тұрды қараса алдына қойған ашы жоқ. Асқаран өлді кетем бе, мен ұнытып қалған бе, тойшан isi болғанда емиг антып қалам бе. Теушентіп айтқанда ары жақтан қарачы, қанекейдің қырық нөкір береги тұрған қияпат кірең албай қалғанда сүрін қарап отырсаң атаңның өр дүние. Айың менен күніңді біресінен бүткендей, аспан менен жеріңден тіресінен бүткендей, олды үй қара жер жерлігінен түткендей, ағыр айған қапчалдың алқымынан бүткендей, қызы талақ манасқа қара дер араң зорға түткендей, ошо кезде қияпат қиялынан кіре албай, жақын барып албай, қан марасқан шымды ашын сұнып бере албай, атаны қойғы дейне жүрегін қармап тоқтолып, артты көстой оқтолып, ошаны берген қияпат өлім тапқан жайы бар. Аны көрген кезінде ешбір адам барбады. Ошо кезде қан манас жады шығып ошондо эмиген бұқарды ғана жалғыз қаптадың ай. Айтқаның арбый берсін, қайыптар қолдосын. Эпки кезек Жанат Қанат уулунда. Көз камандардын Манастын 40 чоросунан жеңилиши. Айланайын қалай айтқаным аңылай, көзден шыққан жат жаман, өзектен шыққан үрт жаман. Кечен көз қаман ғанаң аттың ер жаманы. Ер Манастың шақырып, Маназын Маназ дей беріп, Түлғұлын сойын жей беріп, көз қамандын айтқана, Маназын саңған келгені, ең ачелік тойындық, арнық елік сәмірдік, талазыңа келгені, пұлығыстан дам татпай, айланайын ер Манас, келіп қолдылар тартпай, дүйошендім көз қаман, көкче көзген кел айтап, берек ниет ишкерден бар беле, дүйошендіп мұн айтап, ең қолындағы тавақа, толтырып мұндан қойды дейд, ойланбастан ер Манас, тартып егіптір, тартып мұндан егенде, ер Манастың қарача, төсі менен тік түшіп, тізесі менен бүк түшіп, қарданып алдыптыр, қаран күн сөздің салдыптыр, айланайын берекін, ушындай қордық көргенше кечен бал менен озын чайқаған, алтайчылық азаптың арқ бүгінді байқаған, алда бақайым ғана қарап тұрса чаю, берегін алмам қарап тұрса чай, қап қайдан келген қысталақ, алда бұл қордығын қылса чаю, күкір апыз тоң дейген көк аласындың ат мінген чуағын қарап тұрса чай, қайдан бір келген туғандар, анам бұл қордығын қылса чаю, дүйошентіп тұрғанда, ақарай қарап тұрып тұр, қачан несе аллат деп, ескеменнің аллат деп, батырлардың қатара, қачан несе аллат деп, ақаяр күнтен тұрғанда, төгі түрген берекін, ақаяр қарап тұрса чай, ең алыстан келген қысталақ, бұл қордығын қылса чай, Теошентіп айтқанда чымындай жанын авай ай атаңдың өрік ақаяр, ошын қиқырып қанамындан келді дейду, кечен чавалбай тұрған берекін, көз қаман менен көкчө көз арачылап қалды дейд, келіп найза салды дейд, ақаярың келгенде не қыларын біле албай, қачым көз қамандар қалыптыр, қанеке келіп қалыптыр, ошон кездің ақаяр, өңең атаң көрі дүние, Манастыңа белсеніп,
көтеріп тұлпарға артып мұнда салынды дейді. Манастың дыштап кете албай қачым берген қырбаяқтың көз қаманға жете албай илавия тұлғапта ошон кездің қаныкке ең илавини бұрқырап туйлавиып жырқырап ең баяқын қайыпшының үңгірге белсеніп мұнда қашты дейді. Алдан ер манасты ғана мықтап бақты дейді. Ошон кездің берекін бақайынға баш болған Алмамбеттің батыры қырық чорудың барысы ең қачын кеткен берекі көктөгөз менен көз қаман изін қоғын алды дейді. Ескі жүннен бұлайып ерманасың өлгөн сөп болып шығып құмаяқ көзден жашын иргелтіп төгім шығып құмаяқ қачқандан изін құлдырып сар изіне чөп салып мына қол алды дейді. Кечен арқыра бетінде атбашы дек жерінде қуып мұнда жетіп айланайың береке ошон қырылышып қана чиркин кетеді. Ермақай кем айтап айланай көкче көз сунушым мұнда деп айтап біз тарабек бір жеңсе таласқа мықтап барасың еңешерім сұр аласың кез келген қыласың Дюмошен айтқанда егер біз жеңілсек Қытайға мықтап барала айтқаның черік қылала кезді бейсің башымына түгі бейсің қашмына келішес көкче көз айтқаным мақұл деп мақұл деп мақұлдашып алып тұр айтқаның мұнда мақұл деп ақылдашып алып тұр 14 жашы бар қылычыңғыр бөлігін қыз талышта жо келсе қызылғанға бөлігін кечең улақанның сырғағын қауламанас қырғағы айтқанынша болбоды қолында найзан қыңғырап қылышта берін қыңғырап атаңдың көрі сырғағын алда жекеге ғана шығып алып тұру ошон кездің береке көкче көз мендер сырға жекеге шығып алып тұр ит көрбек қырғында жеке шығып салып тұр айбалтан қолғалап қиқырып кел чамашап үшті мұнда алашап балтыр рет тол елік балбандықсын бол елдек сырғақтың көкче көз көтеріп жерге үрді дейд қардан тұрды дейд ер сырғақ берекін екі жол езінен танып жатып қалды дейд атаңның көр дүние сырғақтың құдай қолды деп бақай қошой савылып мойнына құр салынып сырғақтың қолдай көргін деп құдіретке жалынып батасын беріп барыса алда 40 жорының жамысың ошон кезден берекін аташқан сөзге тұрбастан өңгерішкенің қылбастан ичиң күйі от болып өтөнім кетчің жоқ болып 40 чорогоң 80-і көз қамандың белсені батырып найза салыптыр балбан сынған көз қаман барың келіп қалыптыр көкче көз менен көз қаман жалпың келіп қалыптыр 40-аңа 80-і 80-дешіп қалыптыр 80 Қытай 40-ына жүксөңдешіп қалыптыр ошон кезден қарастан найзаныңа қолғалып алмаңмындан жеткенің көз қамандай батырды алда көме бір қаяң өтіп кетті алмаңа найза жегенде үрекіңа көз қаман аттан түшін дар етіп жым айрылып бар етіп ошон кезден берекің ер чуақың жеттеме жеткен жерден берекің башың көзіп кеттеме көкче көзден айрылып көз қаманы бақырып қачпа Қытай деп 40-ына тиіп чақырып қачпа қырғыз деп бірін чақырып қырылыштың салны дейд қирап жатым қалды дейд қолдорынан айрылып сопол болду мындан көп мүйістерден айрылып тоқол болго мындан көп ошон кезден береке
Ekin gözden ayrılıp Tokur bolgon bundan köp Ekin koldan ayrılıp İlap жатқан bundan köp Aylanayın geçir dep Alda toylap bir gana жатқан bundan köp Aylanay bereke Күз қаманда айрытып Көкчө көз ошондо Жиге кир қол салап Қардан алды дейт Ең қырық чорық жалғыза Жикен кіріп алды дейт Жикен жақта берекін Сергегін шыға қалды дейт Сырғағын шыға қалды дейт Қарданға дер сырғақ Қауланда ер сырғақ Ер манасқа тең сырғақ Қардан бақырып Манас тавыр шақырып Өз саманға жетті дейт Жеткен жерде берекін Тоғылып кетті дейт Арқа жақтан ер бақай Қардан келіптір Манасындардың ұшыл деп Арқа жағын ұшым деп Қардан бер бақай Оңошон көме бір ғана келіп жетті дейт Атаңдың өрі жеті жетер замат берекін Алда башым бір ғана кезіп кетті дейт Қырылыш ұшыл бұл соғыш Түгелі мұндан жетті дейт Туғандардан қырылып Жалпың өл кетті дейт Өлгөндөрдің қалғана Тізесін жерік бүгіліп Қырық чорын алдына Келін бол жүгініп Тұрған кез берекін Ет қырылыш бұл соғыш Кешің ажынбай бар тең аман Ер бақайың бұл аман Сирек сырға тегізің Барың аман ел аман Атаңдың көрің баштапқың Жекеге шыққан берекін Сырғағың ғана елің жер аман Қаракелді айтқаның арбысын, өркінің өссін. Далошо Манас атабызды жаралап кеткенде 40 чора барып, ажыратып қалып, көз қамандарды жайлап келген емес пе. Бізде түз эфирде 35-35 қысқа номер арқылы SMS доуш беріп іштеп жатат. Бір нече вақыттардан кейін тоқтойт. Азыр ушул ака чейинки жыйынтыкты айтуу үчүн Мадиярга кеп кезегин берсек. Рахмат чоң. Арыбаңыздар кадырман кыргыз журтум. Алдыда айтып кеткен эки манасчынын SMS добуштарынын жыйынтыгын айтып кетсем, Гүлжигит Кубанычбеков 90 добуш, Жанат Канат уулу 110 добуш. Сынагыбызды кайра улантабыз. Эмки кезек Куттубек Максат уулунда. Коңурбайдын сыйкырдуу кароолчулары. Жанагы турган Алмамбет жанындагы ер сыргак эрди жетип жолго салыптыр дал ошондогу тайдын жолуну мыктап чалыптыр дал ошондо Алмамбет берегин ер сыргакаң айтат кеп айланайын сыргагым айткан бир кепти тыңдагын ан ошондо бул жолудо Коңурбайдын жаннагы каралчу койгон бары бары кал ошондо Коңурбай алданга мынып турган чагы бар айланайын сыргагым айткан кепти кабыл ал берегин казбаңдын кара туусунда караса туусунда дал ошондон карасаң кулжа дегени андай болгон кулжаны Коңурбай камдап койгону дал ошентип Коңурбай амалдуу жандан болгону андан ары карасаң Коңурбайдын бул ишин мыктап туруп баласаң
атаныго куй дүние ошондогу түлкүсү бар эле жыт жыттаган ал эле андан ары барганда ошондо катарлап гана айтып салганда жанагын Коңурбайдын өрүдөгү кабар берип жүрчү экен мунун бөлөкчө гана болгон жөн-жөнүң аларга мыктап барбасак айланайын сыргагым дал ошондо буларды өлтүрүп салбасак береги турган ошондо кугулжа менен түлкү жана дагы өрөдөк Коңурбайга барат бейм кабарды мыктап салат бейм айланайын сыргагым айткан кепти тыңдагын даярдан саңгытайлык кандуу болсоң эгереде дарманы келет деп ойлойм бизге татыктуу жоопту берерге айланайын сыргагым дал ошондо ыңгытайлык кандуу болуп калбасын баштагыдан өзгөчө жандуу болуп калбасын ошо кезден экөөбүз кароолчунун өзүнө мыктап туруп баралы кейишти жанга салалы айланайын сыргагым өлтүрбөй калсак аларды армандуу болуп калалы деп ошентип жанагы береги турган Алмамбет сыргактай болгон баатырды жанындагы асылды ээрчитип жолго салыптыр Казбаңдын анан тоосуна карап көрсөң барыптыр атаныго куй дүнүйө Кугулжаны көргөнү көрүп көңүл бөлгөнү Кугулжанын бул күндө бөлөкчөң экен жөн-жөнү ошо кезде Кугулжа көрөгөчтүк бар экен мыкты чыкмаңал экен атаныго куй дүнүйө дал ошондо Кугулжа амалды чыккан жан экен деп ошентип жанагы береги турган Алмамбет Кугулжанын өзүнө жана дагы сурасаң кече күнүң Алмамбет карын күрдүн өзүнөн Коңурбайдын тондорун алып алган Турбайбы туура жолго ошентип салып алган Турбайбы Кугулжа менен Кутүлкү жана дагы өрөдөк алардын жайын бул күндө билип алган Турбайбы кабарынан карасаң кирип алган Турбайбы Кугулжага барам деп Коңурбайдын кара тон ошондо кийип алган Турбайбы дал ошондо Кугулжа Алмамбетти көргөндө аңдап көңүл бөлгөндө Коңурбай деп ойлоду Коңурбай деп Кугулжа дал ошо күндөн болжоду атаныго куй дүнүйө Кытайжаң сүйлөп бадырап береги турган Алмамбет Кугулжага кеп айтып аңдагын сөздү деп айтып айланайын Кугулжа дал ошондон карасаң чек аранын өзүндө турган бир гана жандан сен болдуң душманбы жедеги доспу деп көңүлдөрдүн ары жанга бурган бир гана жандан сен болдуң кызматты гана мыктап өзүмө анан кылган бир гана жандан сен болдуң дал ошондо Кугулжа бул күндөн өзүмө ишенип кой сөзүмө айланайын Кугулжа жетары карды беремин дегениңе көнөмүн деп ошентип турганда жанагы турган Алмамбет жана дагы кебин курганда тап ошондо Кугулжа айбанда болсоң жарыктык ошоң Алмамбеттин сөзүнө ичи жылып иптер Алмамбеттин бул күндө Коңурбай деп билип
жігіттері алданып ағаң жүрүптөр куугулжадай жаны бар ошондон Алмамбетке барганда береги турган Алмамбет ошондо канаң алып сыр бараң ошондо куугулжаны меледи сыр бараңдын огу ошо куугулжанын өзүнүн ошондо буттанганан орун эледиң кордукка мынтип түшкөнүн иши бүгүн бүткөнүн туюп турду куугулжа атаңдын көрү дүние белес белдерди ашайын деп калганда Алмамбеттин өзүнөн ошондо качайын деп калганда береги турган эр сыргак ошо куугулжага жетиптир жеткен жерден ошондо найза менен бул сыргак көмө сайып өтүптүр дагы ошентип жанагы куугулжадай бул жанды тындын бир гана кылып коюптур Алмамбет менен сыргактын иши бир гана мынтип оңуп туру андан ары барганда жанагы турган ку түлкү булдагын Коңурбайдын өзүнө мыктап кызмат кылыптыр кызматын мыктап сунуптур ар качандан бир качан кандай эл келип калат деп аңдап бир көңүл буруптур ошо ку түлкүнүн жайында эми туруптур атаңдын көрү дүнүйө ку түлкүнүн өзүнө береги турган Алмамбет көрүп калган кез экен төп көңүл ошого бөлүп калган кез экен кызыкка деген бул күндө батамын деген кез экен бу түлкүнүн дал өзүн атамын деген кез экен атаны окуй дүнүйө дал ошентип жанагы береги турган Алмамбет кызыкка мыктап батканы жанагы турган ку түлкү өлтүрө гана мыктап атканың Çok rahmat. Алмамбет чубак эгизер, телегей тегизер. Ку түлкүнү ку өрдөктү дал куугулжаны өлтүрүп анан Бейжиңге кирип барган эмеспи? Рахмат. Айтканың арбый берсин. Эмки сынактын катышуучусу Нурбек Талантбеков. Каникей менен Чыйырдынын Семетейди алып качканы. Алтынды жездей капшырган ардактап бүткөн каныштың абыкеге тапшырган өрүштөн кырыкпа желемди өксүтпө карган береги чыйырдыдай энемде карайлатпа баламды караңгылатпа санаңды айланайын абыке менин көзүм өткөндө акырет жайга жеткенде бур кызыкты салба деп жыйынды бузуп алба деп айткан кеби бар эле айтканындай ал эле кечегисин турасаң келдирип кебин уласаң кечегисин зайыбы оймоктунун уз эле кайып кандың кыз эле үйдө жүрсөң энекең казан карма от башы сыртта жүрсөң энекең жону сайган топ башы сырттаныңа кеп айтып сабалап кебин бек айтып эриң өлгөн катынга төркүнө жакын болчу күйүктүн белин чыркырап ашып кеткин деп айткан аманат жандан капырай шашып кеткин деп айткан өлбөгөн жерде кызыкты кылып кетет деп айткан чалгыртуу турат көзүндө чамасы келсе көбөшүм чалганы жүрөт өзүмдө кеп ошондоң энекең керезиң көбөстөп аманат жанып батпады абыке көбөш чапканда канталынды салганда өлбөгөн жерде
emespedir ökürtü ayza sunganda Uzarra çapkan emçegin soldu yıldığan sorgulup bugünde tanıp durdu gördün mü çın esine nenegen tanıp durgan emes be koyup kurduktum buçkağın görüp çığa bergende aman acana kıynalıp saverin saktap çeralıp Cinap çığa bergende gödüngü batmay göp sana tuylap çığa berileli gece gitsin turrasan Aygölden kalgan jetimdi aldımun kaçırıp kara gündün jobuzlar semeteyde beşike aldap koygan emes be kuldur et bir kulday jalgap koygan emes be göbürü tartkan nullakтай semeteyde göböştür oynup ketken emes be jayladık dep ballasın oylup ketken emes be aramdık diline joylup ketken emes be alardan anday taştaylı jeten talastan kaçkan enen beytalay akılından elden dep şaşkan enen beytalay obol kusun surrasan marjan Mokumancasında marjan var, malasından arjan var. Hazır kısın surasan, marjanı düşkön kolundan, malası kalgan soğundan. Atpay kırgız murracırt, eli kalgan soğundan. Erendin gözün ötkönde, kayral kız jayga ketkende. Görgögöndü bugünde, görüp çıktı gördün be. Türley turve nekeng, ölüp tıktı gördün be. Janağı 95'te çeyerde, ecdip çıktı gördün be. Sabır verip kanışka, jaş kullunday bugünde. Tecdip çıktı gördün be. Ara joldu enekeng, avke göve şarramdan kaçıp çığa vergende. Aylanayın janağı, bokona yürek kolkuldap. Boktu çegi sol kuldap, bütkön boydum barısı. Alka şalka sol kuldap, aylanayın janağı. Kara gıttı gayrangız, kamçı böyle yaş ketip. Çölpanday bolğan, gözünen çoğusu menen yaş ketip. Bol boylap bozdodun ötüp ketken arvaktın. Anam bir dalayın, atağız kudu. Kayran enen kanike, ününgele çıkpay kardıgıp. Zaman azı tardıgıp. Göbeşten korduk görgönde, enekeng batpay ele durat ardıgıp. Alaydan akkan tamçısı may kuyruktan getelek. Geçen avı key kuldun kamçısın. Gipiç gibi vay bakçan, geyteken kurgan hazır kısın surrasan. Manastan kalgan sandine, tartırıviydi gördün be. Bar dövletti soğundan, kaytırıviydi gördün be. Anıktap gebin surrasan, hazır kısın enengde. Mıcıganday yüröktü, enenge saldı dümmöktü. Türögün dillip tuz salıp, alalop büygün koynuna. Ano şonda muz saldı, ano şonda muz saldı. Kıylağız göttüm mök, açtap durdu gördün be. Ay gördün gözüm ötkündü, ay talada kanıştı. Ata büygün kapıroy, taştap durdu gördün be. Doyandı jerege bugünde, oşonda canstap durdu bugünde. Otuğuk janağı 85'ti çeyirdi. Bol yeylap, bol kullap, bok çek sol kullap. Ötürük güngüllep, arz oldu beneken. Gün aşı gezdi vay kazan, büyüktün belin aşalvay. Büyük veylap basalvay, yorganın belin aşalvay. Job, jon oldu, uş büyüğün basalvay. Eskisi
düşüvesine Koyranenen kanikey Caşı verdi gözüne Ovaylanıp boz bolup bol kudart boz olup Gün aylanıp boz bolup Gütü dart boz olup Aylanay denegen Aman açanga çoğ dümbök Gelip durdu gördün mü Baktısı başından Gemip durdu gördün mü Buzdumuzda selcim mal Erip durdu gördün mü Anoşonda katığın Verip durdu gördün mü Artık arap kılçayıp Karan görüsü caşınıp Kambıldığın laşırıp Caşın argaga vak çok Calmalarga tavak çok Hem ikisinin eken Ebedeyin ezili vereninen ayrılıp Emin ötmüş gülgöde Babadım gez Ey bu dünya çalganı Emin uşundan kana sezilir Oşondan üstüne bolsun enneken Hakpay biçe çıyırdı Üstüne bekim götürüp Gürse götülüp Altın aylık semmengdi Buruna kısıp kucaktıp Bıl boyuyla bıçaktap Aylanayın yannağı Enekeniyle turganda Kayınıyla pallilap Karagan candım barilap Aldı kalın cerilap Ciddik cerilap Samman sok gürülüp Görüp durgan bendenin Güyütün tartkan dendenin Oşonda gönü boy dürüldüp Havası katıp man bolup Ösünen tanrıp dal bolup Hazır kızın enneken Uzun yoldu kızkartıp Arpıta verildi gördün mü Aman açanga çoğun kızıp Kargıta verildi gördün mü Başta kızın surrasan Münvatırlık var eli Artık arap kılçayıp Cerin esnek bir Ak kalpak kızıl çok Elin görüp bir zilap Ey var bolsa barday cep ketken Çok bolgon bolsa kolunda tovu gel akka dep ketken Peylin este bir zilap Aylanayın cannağı Oy kulaştap çaçın tarlaşkan Gelinin este bir zilap Orsu altı çanla süt bergen Korro doğuyların Gelinin este bir zilap Aylanayın cannağı Havşu günden enneken Aman açanın göp kıynap Tuylap durdu gördün bir bütken boyu solkuldap Atanıyla bele törede Örkünün össün, aytkanın arvıyı versin. Dal oşol Semetey atabızdı kanike enebіз götörüp barıp saktap. Semetey atabız Kırgız elini saktap kalgan emes be. Han demese SMS doğuştun жыйынтыгын угуу үчүн кеп кезегин Мадиярга берсек. Рахмат. Гүлжигит Кубанычбеков 92 добуш, Жанат Канат уулу 111 добуш. Куттубек Максат уулу 87 добуш, ал эми Нурбек Талантбек уулу 205 добуш. Баракелде. Ардактуу теле көрүүчүлөр, урматтуу залдагы күйөрмандар, мына башканы коюп Манастай сынагы акыркы убактарында жыйынтыкталып бара жатат. Дал ошол бир нече убакыттардан кийин Калыстар тобунун жыйынтыгын угабыз. Калыстар тобу жыйынтык чыгарганча Манасчылар майрамын куттуктап келген Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлзада Рыскулова Айкөл Манас ыры менен. Atası tügül han, tüyünün gıdır darıgan. Başka atası barı ham, başından gıdır darıgan. Türüşkün düşmanın boğun, tüyünün buğday kulduğun. Tüyünü ötkün yerinde, tüttü çınlar orunun. Mastaşkanı on boğun, başından buğday kulduğun. Basıp
өткөн жерине батыр манас көк жалдым пазарлуу калла ордогон ай менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй алтын менен күмүштүн чирөөсүнөн бүткөндөй асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй түндүк менен түштүктүн түнөгүнөн бүткөндөй түптү кыргыз журтуңдун тилегинен бүткөндөй чыгыш менен батыштын чырагынан бүткөндөй ырыстуу кыргыз калкымдын ынагынан бүткөндөй жараткан көкө теңирдин жалынан бүткөндөй аяламдын баарысы астын үстүн түшкөндөй айбатына манастын алды калың кара жер жерлигинен түткөндөй көктөн түшө калгандай көк жалманас баатырдын көркү күчтүң аргандай суудан чыга калгандай султан манас баатырдын сур күчтүң аргандай жер көтөргөн балбандай жер жайнаган кол келсе жетиген гана манас кабылан жекеле сайып алгандай Кутманың манас кабылан кулалы таптап куш кылган Уралга баткан кыргызды кутманды күнгө туш кылган Элүү куш таптап куш кылган тентиген жейип журт кылган темселеп калган кыргызды теңдүктү күнгө туш кылган аккан жашын кыргыздын тыйган манас эмеспи ар кай жерден чогулдук жыйган манас эмеспи кыргыз үчүн урагыз коргон манас эмеспи кыяматта унуккуз болгон манас эмеспи касиети барынан ашкан манас эмеспи колхозунан түшпөгөн даста манас эмеспи олто бери кыргыздын оянын болуп тумары капсалам иште колдогон кадимки бери сыңары майданга кирсе ар качан манастап чыккан нураны андыктан атын унутпай ар качан эсте батуралыңы Баракелде, Гүлжадайым, өркүнүгүз өсө берсин, эл үчүн кызмат кыла бериңиз. Башканы коюп Манастай сынагында 1-2, 3 айлампадагы жалпы катышуучуларды сыйлап алыш үчүн калыстар тобунун мүчөлөрүн чакырабыз. Бөкөнбай Боркеев, Таланталы Бакчиев, Жылдыз Орозобекова, Назаркул Сейдиракмановтар келип сыйлык тапшырмакчы. Алтынай Каролчиева. Мынакей, Тыныбек атабызга жазылган Тыныбек аттуу Манас китеби, Табылды китеби жана Актан китеби. Автору Табылды Актанов агабыз. Жана акчалай сыйлыктар. Камила Галдар кызы, Нурсултан Иманкалиев, Канат Бөкөев, Улукбек Билашев, Чыңгыз Болотбеков, Омат Өмүрбек уулу. Тыныбек атабыздын арбагы колдосун. Тыныбек атабыздын өмүр баяны жазылган китеп жана Актан атабыздын жана Табылды атабыздын өмүр баяны жазылган китептер менен акчалай сыйлыктар менен сыйланып жатат. Рахмат барыңыздарга. Ак жолуңар ачылсын. Манас атабыздын арбагы колдосун. Зоболоңуздар бийик болсун. Кайсыл жерде болбосун, Манастын ырын ырдап жүрүңүздөр. Чоң рахмат. Отуруп орун алыңыздар. Анда эмесе Манасчылардын дагы жыйынтыгы чыгып калган көрүнөт. Орунду байгелерди тапшыруу үчүн Калыстар тобунун төрагасы Табылды Актанов агабызды жана Саякбай Манасчы эл аралык коомдук фондусунун жетекчиси Саматбек Ибраев агабызды
Madaniyat Tarih Telekanalının жетекчиси Nazira Ağalı kızın. Kutlu sahnaga çakırabız. Келиңиздер, азыр Табылды Актанов агабызга сөз кезегин берсек. Урматтуу калайык калк. Эми бул сынак деген сынак. Кандай болгон күндө дагы бирөө чыгат. Бирок бул сынакта куйругулаш эле болду. Эми ар кимдин bu kalыстар жөнүндө айтып атам. Ар кимдин ою, ар кимдин кабыл алуусу, ар кимдин өзүнүн каалоосу ар кандай болот эмеспи? Эми бул жерде артта калып калды деген кеп болбош керек. Кандай болгон күндө дагы бул Айкөлдүн ааламын башында да айттым эле, дит багып кириштин өзү эле бул чоң эрдик. Ошондуктан мен ушул байгеге ээ болгон манасчы балдарды чын жүрөктөн куттуктайм. Айкөлдүн арбагы баш болуп, ошо Тыныбектин, ошо Мамбет аталардын, Саякбай атабыз, Сагынбай, Келдибек, Чоюке бардык Залкар аталардын арбагы колдосун. Жолдору шыдыр болсун, жолдоштору кыдыр болсун, Манас ата жар болсун. Булар эми канча жашты жашаса дагы улуу баянды кыргыз элине каркырадай кыйкырып өтчү жигиттер деп түшүнөбүз. Эми куйругулаш дегеним эми абдан эле алдыга бир озуп эле кеткен жок. Такыр эле артта калып калган жок. Ушу бир эли, эки эли сөм карыш эмес. Бул баарысы эле тең деген эле сөз, баарысы эле мыкты деген эле сөз. Бирок эми айлаганча бая жарыш деген жарыш. Осмонкул атам айткандай, оозум барбайт айтканга болуп мен турам бул жерде. Баары тең мыкты. Бирок Сиз ушу байге тапшырып атканды эле угушсаңызчы. Сөз Маданият Тарых телеканалынын жетекчиси Назира Ağalı кызында. Дөөлөт бир аз агайдын жарасын жеңилдетти окшойт, кичине сөздү бияка одура салып. Урматтуу теле көрүүчүлөр, азыр бизди көрүп жаткан биздин көрөрмандар, ушул жердеги угарман көрөрмандын баары бир укмуштуудай руханий инъекция алгандай болдук да. Бул эч бир нерсе менен, эч бир дары менен алмашкыс бир мындай өзгөчө бир өнөргө күбө болдуңар. Эми мен илгери бир бала кездеги нерсе эсиме түшүп атат, мектепте окуп атканда ойлодум элем. Ушул Манас өзү китепке түшкөндөн кийин бул манасчылар өзү жок эле болуп кетет болуш керек. Себеби буга чейин кыргыз элинде ошол Манасты жеткирүү үчүн, жоготпоо үчүн атайын жүргөн бая калем кагаз жок мезгилде ушул манасчылар ошол миссияны алып келген. Анан эми азыр мына кагаз калем пайда болуп китепке түшкөндөн кийин бул өнөр деле өзүнөн өзү бир мындай жоголуп кетет го деген бир балалык бир мындай ой келген эле да. Анан азыр бүгүн карап туруп ушул жаш балдардын айтып атканын угуп отуруп, бул өнөр өлбөс өнөр, өчпөс өнөр, бул өнөр өчкөн күнү кыргыз өчөт, бул өнөр өлгөн күнү кыргыз өлөт. Анан биз ушул түз эфирде берип атканыбыздын дагы эң негизги себеби бул долбоорду ушинтип жүзөгө ашырып ишке ашырып аткан аты заты келишкен чыгармачыл жубайлар ырыс менен дөөлөт баштап келгенде биз ушу эң алгач айтканда эле биз ушу түз эфирде кылалы дедик. Себеп дегенде бул манасчылык өзү түз эфирдегидей. Түз тетиги жактан алып анан бизге айтат, бул ортомчулар, бул касиетти, бул улуу өнөрдү эч бир сөз менен айтып түшүндүрө албайбыз. Бул акылга сыйгыс өнөр. Бул өнөрдү канча киши алып жүрөбүз деп аракет кылган, бирок болгон эмес. Бул бир касиет. Анан ошол нерсе бул мына азыр балдар шатырашат менен кол чаап колдоп турушту, бирок мен ойлойм, бул Манас угуунун өзүнчө маданиятында мындай нерсе болбойт. Бүгүн баягы сынак үчүн гана жол берилди. Болбосо кулакты абдан коюп, угуп, көкүрөк менен кабыл алып, анан ошол ортомчу аркылуу бул манасчыны биз ортомчу дейбиз да. Аяламдан бир белгисиз тетиги катмарлардан биз мээге, жөнөкөй адамдын мээсине батпаган маалыматты батырып,
Анан ушул отурган кыргызга кыргыз дүйнөсүн айтып берген бул өзгөчө өнөрдү алып жүргөн адамдар. Анан аны угуунун маданияты да мен ойлойм баягы өзгөчө. Эмкиде биз бул нерсени, бул салтты улантабыз. Анан манасчылыкты сынакка койгонго болобу деп мен дөөлөткө башында собол салгам. Дөөлөт айткан болот деген. Манас жүз айтып аткандай демек болот экен. Сынак болду. Эми бул жерде жеңди же утулду дегенде табылдагай андай нерсени биз айта албайбыз. Мен ойлойм, кыргыз өнөрү даңазаланып, уланып айтылып аткандай демек бул бардыгыбыздын жеңишибиз. Кыргыздын жеңиши. Анан бүгүнкү сынактын болуп атканы, ишке ашып атканы бул жерде мына бул кишиге дагы өзүнчө бир рахмат айтып койбосок болбойт. Байлардын баары азыр базар салып аткан учурда капчыгы калыңдар шайлоо деп саясаттын баягы оюндары менен жүгүрүп жүргөндө бу ушундай өнөрдү, өзгөчө өнөрдү колдоп, каражат бөлүп берип аткан Саматбек Ибраев мырзага да бир өзгөчө рахмат. Чоң рахмат. Эмне дейбиз? Чоң рахмат. Мына долбоордун башында турган Назира Аалы кызы. Ушул кишинин демилгеси, колдоосу менен ушул долбоор өтүп келатат. Бул жетекчинин мыктылыгы. Эмки сөз Саматбек Ибраев мырзада. Саламатсыздарбы? Барыңыздардын бүгүнкү майрамыңыздар менен. Манас дүйнөсү бул кыргыздын жан дүйнөсү, табияты деп түшүнүшүбүз керек деп ойлойм. Ошондуктан дагы ушул Тыныбек атабыздай, Сагынбай атабыздай, Саякбай атабыздай алыптар бүгүнкү күнү жаралбаса дагы ушул келечек муун ушул манас айтуу салтын улантып кетсе деген үмүт менен, тилек менен ушул конкурсту уюштурдук эле. Бүгүнкү күндө мына баарыңыздар көрүп атасыздар. Сиздердин алдыңыздарда ушул мыктылардын мыктысы тандалып, ушул эл алдында тушоосу кесилип атат. Ушу жаш манасчыларыбыздын буларга чыгармачылык, ийгилик каалайлы. Ушундай манасыбызды даңазалап жүрө бергиле. Ушурдан пайдаланып ушул иш-чараны уюштурууга чоңдон чоң көмөк көрсөткөн ушул Кыргыз телерадио компаниясынын жетекчилигине сизге чын жүрөктөн ушул ыраазычылык билгизебиз. Андан сырткары ушу манасчыларга, калыстар тобуна сиздерге ошол эле кезде ушул жаш манасчылар мына дебют болуп чыгып атасыздар. Сиздерге чоң ыраазычылык. Дайыма ушундай жакшы маанайда ушу манасыбызды даңазалай берели. Колдоп келгениңиздерге чоң рахмат. Чоң рахмат. Баштан аяк каржылап аткан ушул башканы коюп манасты айт сынагында чоң көмөгүн көрсөтүп, кош колдоп келаткан Самат мырза. Рахмат сизге. Дагы ушундай иштерди көп кыла бериңиз, Манаска, Кыргызга кызмат кыла бериңиз. Эми кызыктыруучу сыйлыктан баштасак, кызыктыруучу сыйлыкка Бексултан Имашев жана Бактияр Замирбек уулу Назира Аалы кызы тапшырса. 10 000 сом акчалай сыйлык жана Тыныбек Актан табылды китептери тапшырылууда. Үчүнчү орунду дагы эле Назира Аалы кызы тапшырмакчы. 3-чү орунга Куттубек уулу Максат. $40 000 сом акчалай сыйлык Тыныбек китеби жана табылды Актан китептери. 2-чи орунга Жанат Канат уулу. Тапшыруу үчүн Калыстар тобунун төрагасы Табылды Актанов агайыбыз. Жанат Канат уулу. Жана биринчи орунду эле биринчи орунду дагы эле Табылды Актанов агайыбыз тапшырмакчы. 80 000 сом акчалай сыйлык
Gülcigit Kovançbekov. Tınıbek Aktan табылды китептери менен сыйлап жатат. Баш байгени тапшыруу үчүн Саякбай Манасчы коомдук фондусунун жетекчиси Саматбек Ибраев тапшырмакчы. Баш байге Нурбек Талантбек уулунда. Баракелде. 100 000 сом акчалай сыйлык. Жана Тыныбек Актан табылды китептери менен сыйланып жатат. Нурбек, сыйлыгыңар кут болсун балдар. Баш байгени алган Нурбекке сөз бермекчибиз. Жүрөгүм батпай толкундап, баймана машып ташып турат. Манастан марба колдоп, ушул жалпы катышуу жаш манаштарга ийгилик каалайм. Ушул жумурай журтчулукка эң башкысы ушул күндү насип эткен туудум деген эне жок, туш келишер неме жок, туудурдум деген ата жок, тууралыгында ата жок, өзүнөн калган урук жок, 18 000 аламда Кудайдан өткөн урук жок демекчи, жаратканга баш ийип таазим кылам. Баракелде. Баракелде. Алган сыйлыгыңар куттуу болсун. Манас атабыздын арбагы колдосун, кыдыр жылы болосун. Дайым жолуңар шар болсун, оозуңар толо ыр болсун. Жараткан жар болуп, айтканыңар шар болуп, эл алдында ишиңер так, дениңер сак жүрө бериңиздер. Барыңыздарга чоң рахмат. Отуруп орун алыңыздар. Урматтуу калыстар, тобу сиздерге да чоң рахмат. Элге кызмат кылып келгенсиздер, дагы да болсо кызмат кыла бериңиздер. Манас атабыздын арбагы колдосун. Отуруп оруңуздар. Баракелде. Манасчыларды Манас майрамы менен куттуктап келген Батыр Рысалиевке өр кезегин бермекчибиз. Манас Ураан ыры менен. Kırgız desem Manas gelet sezimge, Manas desem Kırgız düşet esime. Kanday gana uluşul eki söz, Kuvat berip Kırgız'ın tepine. Manas Manas göbelimde uyuttu, Manas Manas saktap gelgen unuttu. Ulu yoldu salıp gelke biz üçün, Kalabor beken toruktu, toruktu. Yığılımda tüpürüne sozdular, Gele жатқан bizdi gözde yoldular. Çapal tağdır tartsa dağı Kırgız el, Manas degen Uran menen çoğular. Manas Manas gödönümde uyuttu, Manas Manas saktap gelgen unuttu. Ulu yoldu salıp gelke biz üçün,
kekke biz üçün ey Alapon meken toruktu Aybalta menen kılıçtın çavuşundan bitköndöy Aysa menen kalkandın sayışından bitköndöy Ağamla oylordun jarışından bitköndöy Bütün kırgız elinden namusuna ne bitköndöy Manas manas gödönümde uyuttu Manas manas saktap gelgen buluttu Ulu yoldu salıp kekke biz üçün ey Alapon meken toruktu Çoң рахмат Батыр мырза. Үнүңүз өчпөсүн, оонуңуз оолой берсин. Анда бесе сыйлык тапшыруу уланмакчы. Себеби Тыныбек атабыздагы, Мамбет атабыздагы тоң жеринен төрөлүп өсүп, манасчы болуп калыптанган, кайыптарга жолуккан жерлери да ошо жерде. Сыйлык тапшыруу үчүн Тоң райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат жетекчиси Адилет Кошубаевди жана Мамбет Чокморов атабыздын келини Каналкан Дыйканбаеваны чакырабыз. Сөз Каналкан Дыйканбаевада. Кымбаттуу эл журтум, майрамыңыздар менен. Бүгүн эки атабыздын майрам күнү экен. Ошон үчүн атабыз аябай манас айтканда 7 күн 7 түн айтчу эле. Манжыл ата дегенге барып атабыз ошо ооруган адамдарды дарымдачу эле, тамырын кармачу эле, төрөбөгөн келиндер барчу эле. Алар менен мен өзүм да кошо барчу элем, күбө болчу элем. Атабыз тиги май үйлөп берчү эле. Ошол төрөбөгөн адамдарга, ооруган адамдарга тамырын кармап, ушинтип эме кылчу эле. Ана мен сурачу элем, айланайын ата, бул майды кантип ичип атат тиги кишилер десем, ал деген дуанын күчү балам деп ошентип айтчу эле. Усукке деген абышкан чыкырып, 8 балалуу болот келиним. Ушул 8 баланын атын, бирөөнүн атын Курманбек, бирөөнүн атын Курманжан кой деген атабыздын керези бар экен. Ошону Усукке деген чоң атабыз айтып кетти эле. Ошол балдарым бар. Манасчы, бу жюрилерге рахмат, силерге рахмат айланайындар. КТРдин жамаатына рахмат. Анан жаш манасчыларга рахмат. Калган эми ошол боякта ошол атабыздын неберелери, чөбөрөлөр, бир туугандар турат. Ошолорго Кудай өмүр берсин. Силерге ыраазыбыз. Аман болгула, бар болгула айланайын. Рахмат, чоң рахмат. Сөз Адилет Кошубаевда. Саламатсыңарбы? Атайын биздин Тоң райондук администрациянын башчысы Эсенгул уулу Улан акими ыраазычылык катты берүүгө мага тапшырган, ошону тапшырып кетсем. Улуу манасчылар Тыныбек Жапай уулунун 170 жылдыгы жана Мамбет Чокморов уулунун 120 жылдыгына мааракелерине карата иш-чараларын уюштуруу өткөрүүгө кошкон зор салымы жана элибиздин көнөрбөс маданият мурастарын сактоодо муундан муунга жеткирүүгө үзүрлүү эмгек үчүн Кыргыз Республика коомдук телерадио берүү корпорациянын башкы директору Карыпбеков Илим Майрамбековичке тапшырып койсом. Мен алып коеюн, анан берип коеюн. Андан кийинки сыйлык ошол КТР телерадионун маданий тарыхый тил каналынын жетекчиси Аалы кызы Назирага тапшырып койсок. Саякбай Каралаев эл аралык фондунун башкы президенти Ибраев Саматбек Кулукеевичке тапшырып койсок. Мындан кийинки сыйлык болсо
биринчи орунду алган Гүлжигит Кубанычбек. Гүлжигит Кубанычбек Тапшырып койсоңуз. Андан кийинки ардак грамотасы Тоң райондук Нурбек Талантбек уулуга. Баш байгени алган Нурбек Талантбек уулу. Баш байген сыйлыгы. Тоң районунун ардак грамотасы менен сыйланууда. Жалпы сыйлык алгандар, сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Сиздерге чоң рахмат. Отуруп орун алыңыздар. Анда эмесе ушул сынакка башканы коюп Манастай сынагына башынан бери катышып келаткан 14 манасчыны сахнага чакырам. Манас майрамы менен Бакыт Мамаев куттуктап келип отурат. Atsız gelgen çoraba, aç mıktısın giyilgen, tonsuz gelgen çoraba, ton mıktısın giyilgen, ay göldükün bilgilgen, basıp kirgen yol olsa, batırmanaz baş bulup, baslaşıp kiri vuruşkan, tüttü kırgız tokumba, tügül barıp giyip, tutubünden turuşkan, bakay avam gel aytkan, mınamınday dev aytkan, bölün söngörü cep ketep, bölünüp kaldı kırgız dep, böle gelge yep ketep, jarılsan yolboş cep ketep, jarılıp kaldı kırgız dep, camı yurtkan gep ketep, asmanda uçkan algırgış, asmangan uçup çıkkanda, kanatı menen uçucu, kayrılıp jerge mongonda buyruğu menen konucu, manastın manas bolmaga, oşon ekebizde la bolu. Unutun kim? Kırgız! Buranın kim? Manas! 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 Barakelde Bakıt Mırza, өркүнүңүз өссүн. Мына ошентип башканы коюп Манастай сынагы жыйынтыкталып жатат. Сыйлык өз эсин тапты. Сыйлык алгандардын баарысын куттуктайбыз. Ушул конкурска ким салымын кошсо, Кудай арбак разы болсун, барыңыздардын ишиңиздер оң болсун. Кыргыз туусу бийик болсун. Манастын арбагы колдоп, Кыргыздын зоболосу бийик, келечеги кенен болсун. Дайым Манас туусунун астында Манас ураанын чакырып бар болоду. Бар болуңуздар.